Шыңгыз Айтматов «Саманчынын жолу» повестинин үзүндү. Майсалбектин каты. Апакем, ак сүтүңдөн айланайын апакем. Мен сенин кандай киши экениңди билбесем, мен сага бул катты жазбайт болчумун. Сенин акылмандыгыңа, сенин кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып отурам. Ошентсе да, эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, алакандай болгон ак байрактын бетин тиктеп олтурган кезим апа. Антсе да, түшүнсөң да, жүрөгүңдүн түпкүрүндө мага айтылбаган бир сурооң калар. Балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Бул жарык дүйнөдө бир эле жолу бир өлчү жашоо менен кантип өзүң эле коштошуп кете бердиң? Мен сени эмнеге төрөп, эмнеге чоңойттум? Ооба апа, энесин бул сурооңо тарых кийинчерээк жооп берер. Мен согушта жүрүп, эрдик көрсөтөйүн деп эч качан эңсеген эмес элем. Мен өзүмдү эң жөнөкөй, эң бир асыл ишке мугалимдикке даярдап жүргөн элем. Заманым ушул экен. Балдарга тамга таанытып, окутуунун ордуна курал кармап жоокер болдум. Ал менин айыбым эмес апа. Бул менин акыркы катым, акыркы сөзүм, акыркы калем шилтешим. Апа, мен бир эки апа десем дагы кадырыңа жетер белем. Түшүнгүн, бул жөн эле өлүп берүү эмес. Бул жөн эле жанкечтик эмес. Бул өмүр сүрүүнүн эң бир эбегейсиз түрү. Кулакка балким жаты болсо да, бул жашоо үчүн болгон өлүм апа. Менин эч бир кылчактаган жерим жок. Мекеним бул ишти мага ишенип тапшырган үчүн мен сыймыктанам. Мени жоктобо апа. Менин артымдан туягы калбады дебе. Мындан ары согуш болбосо, жаңыдан төрөлгөн баланын ыңаалаганы ошол мен апа. Бой жеткен кыздардын жоодураган көздөрү ошол мен. Бутактагы жалбырак ошол мен. Ошонун баары мен апа. Мен деп билип жүр апа. Ыйлаба апа. Мындай өлүм үчүн эч ким ыйлабасын. Кош, түбөлүк кайыр кош. Кош карааныңдан кагылайын ала тоом. Сенин лейтенант улуң Майсалбек Субанкулов.